Soğuş mezgilinde ошо мен 12 жашымда балам ошондой болду эме. Анан школдан гуманитарный булочка бергенде 6-7 жолу сухари кылып, баштык тигип, тамеки баштык кылып, согушка ким алса да ошо алсын деп салдык. Өзүм жүгөрү жеп, жүгөрү менен чай ичип турдук. Анан ушундай акыбалда жашадык балам. Кышында болсо жүн таап келип, свитер согуп, жемпир согуп, байпак согуп, носки согуп жөнөтүп турдук. Колдон келгенин только согушка болсун деп. Курсагым аччы эмес ошондо жүгөрү жеп алып ошондой болуп жүрө берчүмүн балам. Согуш башталган мезгилде каякта элеңиз ошо жерде айта кетсеңиз? 41-жылы. Согуш башталган мезгилде тайкемди жөнөттүк. Эргеш тайкемди Жорот айкем кийин кетти. Эргеш тайкемди жөнөттүк. Анан ал кишини кышында суукта кичинекей сиңдим төшөккө сүйүп отур, ыйлайт ал. Апам аны билбей аны урат, сен ыйлайсың деп. Көрсө төшөк тоңуп калыптыр. Суук ушундай кезде вагондо тиги жөнөтүп атканбыз. Товарный эме менен кетишчү. Анда мындай поезд жок болчу. Жана жыгач вагончу. Ошондой вагондо баланча кетти. Ботабаев кетти. Айтып койгула, баланча кетти деп кыйкырышып, ызы чуу, кайгы капа, жыгылган, тыгылган ошондой болду балам. Эмне жетпечи. Мына маркум тайкем өтүп кетпеди, Эргеш тайкем ушу. 18 жерин окуту деген тайкем ушу. 17 жашында кетип, согуштан 43-жыл биринчи келип балам. Ошо анан кийин сүрөткө түштү. Колу бир жагы жок, биягынан катып алды колун. Буттары жок, согончоктоп басчы. Бутунун баары эметип калган. Үшүп. Өзүңүздөр эмне кылып аттыңыздар? Кантип жашап аттыңыздар? Өзүбүз ошо каша жасачыбыз жүгөрүдөн. Каша жасап жечибиз. Анан кийин талкан жечибиз. Ошондой кылып жечибиз балам. Мына төш белгилериңиз бар экен, бул эмнеге алдыңыз ошо төш белгилериңизди? Мына төш белгилериңиз бар. Булар ошо жанагы мынакей сырттан окуп библиотечныйды бүттүм балам. Анан кийин дружинник тыла деп аны чакырып туруп берди кече күнү эмеде военкоматта. Мына тиги эме бул жанагы ветеринар туруда. Анан бул эме жана 60 жылдыкка берди, 60 жылдыкка берди. Чакырып военкоматтан берди балам. Эсиңизде калган жакшы күндөр болду ошо. Анан эми ошондой болсо дачы балам, кыздардын баары баштан чогултуп баштан кылчубыз. Каша ар бир үйдөн чөйчөккө каша жарма алып барып, каша бышырып, жарма бышырып, баштан кылып жеп, ошо аскерге кеткендер ырдап, аскерге кеткен бир туугандарыбызды кошуп ырдап, ошентип отурчубуз көңүл ачып. Мына ушундай акыбалда жашадык. Анан кийим-кече жок балам. Бинттен юбка кылып тигип берди апам, сарыга боёду. Мен ошону сыйга кийдим ошону. Кышында болсо жүндөн юбка согуп берди апам. Ошону мен сыйга кийдим кышында. Мына ошондой кылып, ошондой кийимдерди кийдик балам.